Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү 17 мартка алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Чек арадан мыйзамсыз өтүп жүргөн жаран кармалды. Кадамжайда мамлекеттик кайтарууда турган чек араны мыйзамсыз бузуп өтүп келип жүргөн жаран кармалды. Облустук милициянын маалыматына таянсак, Өзбек Республикасынын 51 жаштагы тургуну Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүп, Кыргыз өлкөсүндө жашап, иштеп жүргөндүгү аныкталган. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү, мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейин көндүрүш иши башталган. Учурда кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кызылкыя ооруканасында заманбап шарттуу бөлүмдөр ачылды. Кече 16 мартта Кызылкыя шаарынын Борбордук ооруканасында элге сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнү жолго коюу максатында 6 керебеттүү жандандыруу бөлүмү ачылып, пайдаланууга берилди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жаңы ачылган операциялык блок Санпиндин бардык талаптарына ылайык жасалган. Жаңы бөлүмдөн хирургиялык, травматологиялык жана урологиялык болуп, өзүнчө 5 операциялык бөлүмдөр ачылды. Урологиялык багытта операция жасоо бөлүмүндөгү универсалдуу лапароскопиялык аппарат бейтаптарга жеңил мүмкүнчүлүк берет. Мында дарыгерлер кеспей туруп операцияны жасай алат жана бейтаптын ооруканада узак убакытка жатууга зарылчылыгы жаралбайт. Ошондой эле урология жана гинекология хирургиялык багытта колдонууга болот. Андан сырткары жүрөк кан тамыр ооруларынын дартын аныктоо үчүн заманбап үлгүдөгү ЭХ-УЗИ аппараты алынып ишке киргизилди. Кызылкыя шаарына 3 өрт өчүрүүчү унаалар тапшырылды. Кече 16 март күнү Кызылкыя шаарында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген атайын кызматтык жана өрт өчүрүүчү автоунаалар берилди. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. 1 автобус жана 3 дана акыркы үлгүдөгү өрт өчүрүүчү техникалар Кызылкыя шаардык Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө тапшырылды. Орусия жана Кытайдан келген адистештирилген техникалар бөлүмдүн материалдык техникалык базасын 100% жаңылады деп айтылат маалыматта. Ошондой эле заманбап шаймандар менен кошо куткаруучулардын атайын коргонуучу кийимдери да бар. Мындан ары өрт өчүрүүчүлөр өзгөчө кырдаалдар учурунда ыкчам жана сапаттуу куткаруу иштерин алып барууда көйгөйлөр жаралбайт, дейт адистер. Белгилей кетсек, ÖKMдин Баткен облусу боюнча башкармалыгына 14 мартта 14 өрт өчүрүүчү унаа жана 1 куткаруу унаасы тапшырылган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.